Үтүр Калиев атындагы Чолпон жалпы орто билим берүү мектеби. Изилдөө долбоору боюнча окуйбуз, жасайбыз, изилдейбиз. 4-класс ынтымак тобу. Темасы жүндү кайра иштетүүдө табигый түстөрдү алуу менен картинка жасоо. Кыргыз эли илгертеден бери көчмөн калк болгондуктан 4 түрлүк мал багуу менен тиричилик кылып келишкен. Алардын бири кой. Кыргыз эли койдун жүнүнөн көптөгөн улуттук буюмдарды жасап келишкен. Эң алгач жаз алды менен койлордун жүнүн кыркып алуу керек. Жүндү кыркып алгандан кийин түстөрүнө жараша иргеп өтөбүз. Тазалоо иштеринде жүндөгү уйгак, тикенек, майда чөптөрдү тазалап алабыз. Жакшы тазалап бүткөндөн кийин жүндү муздак сууга 1 сутка чылап коебуз. 1 сутка турган жүндү суудан алып чыгып жаңы сууга чайкайбыз. Андан соң жүндү жылуу суудан кылдаттык менен жууп баштайбыз. Жуугандан кийин жүндү катуу сыкпай чайкап өтөбүз. Жүндү чайкоодо суусу тунук болмойча 6-7 жолу чайкайбыз. Андан кийин чайкалган жүндү атайын сеткага 1-5-2 см аралыкта тегиз жайганга аракет кылабыз. Кургаган жүндү дагы эле тазалап тытып баштайбыз. Үй кара таракка окшош тазалаган эме менен тазалап алабыз. Жүндү табигый түскө боёо үчүн пияздардын 2 түрү керек: сары жана кызыл. Жүндү боёо үчүн пияздын кабыктарын сары түскө даярдайбыз. Ал үчүн сыр идишке 1,5 литр суу куюп, ага пияздардын кабыктарын салып баштайбыз. Суу кайнагандан кийин 15 мүнөт күтөбүз. Андан соң пияздардын кабыктарын сүзүп алабыз. Кайнагандан сары түстөрү сууга жүндү салардан мурда жүндү жылуу сууга чылап бир аз сыгып анан салынат. Салынган жүн жай отто 45 мүнөт кайнаш керек. Жүндү муздак сууга ашкана уксусунун 9% түйүсүнө 70 грамм кошуп чайкап баштайбыз. Жүндү акыры сыгып сеткага жука кылып жайып коебуз. Эми кызыл пияз менен жүндү боеп баштайбыз. Пияздын кабыктарын сууга салуу. Суу кайнагандан кийин кабыктарды сүзүп алуу. Кайнаган сууга ашкана уксусунун 9% түйүсүнө 70 грамм кошобуз. Жүндү жылуу сууга чылап, акыры сыгып кайнаган түстү сууга салабыз. Жүндү жай отко 45 мүнөт кайнатабыз. Кызыл пияздын суусундагы жүндүн кайнашы. Даяр болгон жүндү сүзүп алуу керек. Жүн муздап суугандан кийин муздак сууга чайкоо керек. Жүндү кылдат сыгып, сеткага жука жайып коюу керектелет. Даяр болгон жүндөрдүн рамкага сүрөт жасайбыз. Биз түстүү жана ак жүн керек. Кыздар кошумча күлгүн түстөгү жүндөр менен да жасап көргүлөрү келди. Кыздар 2 топко бөлүнүп ишти кызуу башташты. Ар биринде кызык, өнүгүү, изилдөөнү, чыгармачылык эригүү жаралды.
Жыйынтыгында кыздар өз эмгектерине абдан кубанып, изилдөө долбоору ийгиликтүү аяктап жаткандыгына кубанышты. Чыгармачылыктары дагы өркүндөп ашкан түстүү жөндөдөн Саркеч Шуруу жашашты. Жыйынтыгында баары кубануу менен сүйүнүчтөрү жашыра албай дагы башка сүрөттөрдү жаратышарына баса белгилеп айтып жатышты. Табигый түстөр менен роза гүлү. Күлгүн түстөр менен гүлдөр. Ысайыт окуу керемет долбоору боюнча окуубуз, жасайбыз, изилдейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.